Assalamu alaikum. Урматтуу министр берген маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Кыргызда бир сөз бар, а дегенде сөз болот, андан кийин өзү болот деп. Мен сизге бир сунуш берейин дедим эле, лингвистикалык маанидеги. Кыргыз тилин расмий түрдө оорукана дебей шифакана деп которбойлубу? Анткени сөздүн да мааниси, энергетикасы бар. Оору көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Мен чындап эле айтып атам, ойлонуп көрсөңүздөр. Бул биринчи. Экинчи, азыр сөзүңүздө айтып кеттиңиз, биздин шифаканалардан чыккан тыянактар Россияга барылып, ал жактан дагы текшерилет деп. Эмне биз өзүбүздөн чекит койгонго мүмкүнчүлүк жокпу? Нурбек Кадырбекович, сиз абдан туура айттыңыз. Медицинада көп кыргызча которо албай, андан кийин которуп берген кээ бир ооруларды кыргыздар да түшүнбөй калат экен. Кыргыз тилине берсек, көп оорулар бар экен да. Көп ушундай симптомдор, тигилер булар бар экен, которула албай, эч ким түшүнбөй калган. Бизден мындан 10 жыл мурун кыргызчага которулуп киргенден кийин азыркы кезде ошо аракет боюнча, сиз айткан боюнча да биз ойлонуп көрөбүз. Бирок оорукана деген бизге кирип калган, аны Нурбек Кадырбекович, мен билем, сиз абдан чоң адисиз бул жагы боюнча билебиз. Экинчи вопрос боюнча эффективности биз мурдакы штамптарды Новосибирскиге вектор лабораториясына жөнөтүп атканбыз. Бирок орус мамлекети бизге жардам берип 2 лаборатория ачып берди. Эффективность 98% болуп атат. Штампында определять эткенде. Чоң рахмат. Эми азыр бир эле оорунун бир эле түрү айткан жокпуз. Оорунун түрлөрү көп болуп атат тилекке каршы. Мен жакында Достук, Кызылжар, Ношкен, Теңдик, Кум, Ынтымак, Бүргөндү деген айылдарга барып, шайлоочулар менен жолугушуп келдим. Ошолордун аманатын гана айтып коеюн. Мен ойлодум эле Бишкек менен Ошто, Жалал Абад деле ошондойго деп. Көрсө айылдарда деле мамлекеттик дарылануу мекемесине барса, дароо же Юрфага бар дейт экен, же Банецкиге бар. Ал жака барып, эми акча айылда аз билесиз. 8 миңге дейт, тыянак чыгартып келсем дейт, аны карабай туруп оозуна батышынча дары жазды дейт да. Же имам маселеси, же айлык азбы. Менин ушу мамлекеттик дарылоо мекемелеринде иштеп аткандар менен ошо жеке лабораториялардын ортосунда бир бизнес маселеси бар. Ушул боюнча эмне чараларды көрүп атасыздар? Кабарыңыз барбы? Нурбек Кадырбекович, сизге сурооңуз туура. Эмчүн дегенде медиктердин зарплатасы аз болгондон кийин ар бир медик өзүнүн сиз айткандай лабораторияга жөнөп турат. Экинчиден, эң чоң биздин жетишкендигибиз 21-жылы өзүбүз 2 компьютерный томограф койдук. Азыркы кезде мына 7 компьютерный томограф алган атабыз. Себеби көп областтарда жок, алар бүт бардыгы Юрфага жөнөтүшөт. Кудай буйруп 7 компьютерный томограф келип калса, баардык областтарга коебуз. Андан кийин сиздер жардам берсеңиздер, акча берсеңиздер, ар бир районго больницага коюп алсак, башка жанакы частный лабораторияларга биз жөнөтпөй калат элек. Чоң рахмат. Азыр эле айтып коеюн, эгерде ушундай сунуш болсо, мен добушумду берем, колдоп берем колумдан келишинче. Андагы бир маселе, мындай айтып коеюн. Ушул дарыланууга барсак дейт, мамлекеттик шифаканаларда врачтар, дарыгерлер өздөрү айтат дейт. Тетиги жерде жеке менчик клиника бар, ошол жака бар, бул жакта орун жок деп. Жок, мен акчам жок деп кезекке туруп, кездерип барып жатып алсаң дейт. Тиги жакта 15 миң болсо, мамлекеттик дарылануу мекемесинде 20 миң сом сурайт дейт, аягында келипчи. А Конституцияда жазылып турат, 43-чү беренеде 3-чү статьяда бекер дарылануу акысы бар деп. Ошол жакада бир чара көрүп, көңүл бөлүп койсоңуз. Көптөгөн биздин кыргыз элинде көптөгөн жаштар жашы бир 40-ка жеткенде, орто жашта, ошол убакта инфарктка учурайт да. Дүйнөлүк бул медицина изилдөөлөрүнүн айтышы боюнча 6 сааттын ичинде ошону операция кылып, ошонун негизинде алып калса болот да. А бизде ошондой жок. Мисалы Турцияда бар. Сиз өзүңүз деле сырткарга чыгып жасатып келдиңиз. Туурабы? А ушуну Кыргызстандын ичинде өзүбүздөр бизге ачса болбойбу? Жылына 20 миң деген адам ошол оорудан өтөт да. Бул эң чоң көргөзүш Кыргызстандын ичинде. Айбек Жапарович, бул боюнча биз азыркы кезде экстренный деп коет, күнү түнү Бишкек шаарында Достук клиникасы инфаркт болгондон келип жардам берип атат. Ошондой эле 2 мекеме мынакей ачылды. Бул кардиохирургия менен кардиологияда. Алар дагы
күнүгө экстренный помощь алып атышат. Бирок сиздер билесиздер, стендти биз сатып алганга кудурети жетпей, мына турецкий больницада мен бүт бардык азыркы кезде кыргыз аймактарына айтып атабыз, инфаркт болсо сразу алып келгиле. Жаткызып, коронография кылдырып туруп стенд койгонуна 50 миң эле сом. А частныйларда болсо 3,5–4 миң доллар. Ошондо элдерге ушунда тапкыла деп, срочно тапкыла дегенде көп эл таппай калып, кылдыра албай калып атышат. Биз азыркы кезде ошол стендти өкмөт аркылуу биз сатып алып, биздин мамлекеттик кардиологияга киргизген атабыз. Ошондо мен ойлоп атам, өзүнүн баасы бир 30–50 миңге чейин барат. Анда ар бир адам муктаждык болгондор келип кыла алса болот. Эгерде мамлекеттик киргизсеңиз андан жакшы болот, ошондой кылышыңыз керек. Мен буга чейин сизге суроо бергенмин, сунуш бергенмин. Жана сырттан келгендер боюнча медициналык жактан ушул биз жардам берүү боюнча ушул $10 $20 кылсаңыздар болобу, жана ошондой эле соцфонддон 2% сиздер алсаңыздар болобу деп ошол боюнча маалымат бересизби? Эгерде сырттан келгендерден $10 эле алган болсо, биз мисалы көп мамлекеттерге чыгабыз, 30, 40, 60 доллар. Эгерде ошону биз $10 кылып койсок, анан соцфонддон түшкөн 2% кылып отурганбызса, биздин мамлекеттен силерге 1 тыйын бербесек дагы өзүңөр каржыласаңар толук болот. Туурабы? Айбек Жапаров, сизге туура. Биздики мурдакы 6 созувда ушул биздин предложениябыз кирип биринчи окуудан өткөн. Бирок мен бүгүн эле Мырза Эмилден сурасам, Токтомустан кайра башынан башташ керек деп атыптыр. Сиздер ошону колдоп берсеңиздер, жакын арада канчалык колдоп берсеңиздер, биздин медицинага көп акча түшөт эле. Себеби келип аткан жанагы ошол эле студенттер, мынакей 30 миңге жакын студент бар, алар страховка төлөбөйт. Сиз айтканда келип аткан иностранцтер төлөбөйт. Башка өлкөгө барганда биз $300–400 төлөп берип атабыз, алар бекер кирет. Мынакей бүгүн эле мен сүйлөшүп, Эмил мырзага, Токтомушка айттым, жакын арада киргизип берсе, сиздер колдоп берсеңиздер, бул чоң акча медицинага түшөт эле. Өзүбүздү муктаждык жоюп алат элек. Рахмат. 30 секунд кошуп бересизби? 30 секунд кошуп бериңиздер. 2020-жылы дары-дармектер боюнча силерден ашып калган астатыңар канча? Ашып калган общий суммасы. Бул боюнча бизде абдан чоң проблема болуп атат. Себеби март резервтерден ар бир больницага 10 миң сомдон срок өтүп кеткендер, колдонулбай калган дары-дармектердин бүт бардыгы туруп, азыркы кезде Кыргызстан боюнча бир абдан чоң миллион деген сомго каражаттар турат. Аны биз да билбей атабыз. Кантип чечебиз? Себеби алып келгендердин бүт бардыгы азыркы кезде больницаларга айтып атат, бизге бергиле деп, кээ бирлери акча бергиле, кээ бирлери соттошуп атышат. Биз бул жакта өзү каржыбыз тартыш болуп турат да. Мен билгенден 2020-жылы, 2021-жылда силер $5 миллион жакын силерден дары-дармек ашып калган. $5 миллион жакын. Бул деген силердин ишиңер жакшы эмес деген. Ичете алган эмессиңер ошону убагында. Биз башка мамлекеттен карыз сурап жүрөбүз. Сиздер ашырып жүрөсүңөр. Убагында ооругандарга жеткире алган эмессиңер ошону. Албайынча кандай дейсиз? Сиз туура айтасыз, эмчин дегенде биринчи протокол менен экинчи протокол менен абдан чоң башка сиздер каражаттар менен алып коюшкан. Ал кезде биз министерство иштеген эмеспиз. Мен 2020-жылды октябрда келгем. 5 миллион сиз аз айтып атасыз, андан да көп миллион деген доллар биз карызбыз. Ошол кездеги биринчи протокол, экинчи протокол менен алып койгон дары ал азыркы кезде колдонулбай калды да. Эмки сөз Култаева Гүлшаркан Оконовнада.